урматтуу мекендешим, түрмө десем, азыр бардыгыңызга бир суук шамал келип денеңизди бир суук, муздак суу титиретип кеткендей сезилет. Себеби түрмө дегенде адам азап алуучу жерлерди элестетесиз. Адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, азап тартып ошол жерде оңолуп чыга турган жер. Бул түрмө дегенде жердеги бир адамды оңдоп түзөтө турган жерди элестетсек, ал эми тозок деген кезде албетте өтө катуу ойго батабыз. Бейиш тозок. Тозоктун барлыгы биз үчүн жакшыбы, жаманбы мусулмандарга? Деги эле адамзатка тозок, бейиш кандай? Албетте тозоктун, бейиштин барлыгы Аллахтын эң жогорку деңгээлде адилеттүү экендигин далилдеп турат. Ушул жерде ой жүгүрткөндөр үчүн пайда бар. Жөнөкөй эле азыр чөйрөбүзгө байкап карасак, акчасы барлардын таанышы бар. Көптөгөн жерде тааныш билиши бар. Көптөгөн жерден чыгып кетет. Сиз калып кете бересиз акчасы болсоңуз. Алар азапты бул дүйнөдө тартпай калат дейсизби? Албетте тартпай калат. Бирок акыреттечи? Акыреттин адилеттүү таразасында кандай болот? Мына тозок бейиштин барлыгынын пайдасы. Мындай эле тарыхтагы китептерди окусак, тарых барактарын барактай турган болсок, миңдеген баатыр аталарыбыз, миңдеген исламга кызмат кылган аалымдар, кыргыздын Мемин деген эр азамат жигиттери себепсиз жерден жөн эле өлүп кеткен, атылууга кетилген. Аларды өлтүргөндөр ошол учурда бийлиги, байлыгы, бардык нерсеси болуп турган. Алар жыргап жашашты, алар кан жутуп өлдү. Эми булар адилеттүүлүктө тең деп табылабы? Албетте жок. Булар керектүү жерде азабын алыш керек. Албетте ал орун тозок деп аталат. Аллах табарак ва таала тозоктон өзү сактасын. Азап өтөөчү жай түрмө. Азап өтөөчү жай тозок. Акыреттеги жай тозок. Ал о турматы мусулман туган. Бүгүн биз эч нерсени билбей, балким менин сөздөрүмдү угуп, кичине кашыңызды кыймылдатып, маанисиз деп, бул нени билет эле? Бул тозокту көрүп келип, же кандай деген сөздөр менен сүйлөшүңүз мүмкүн. Бирок тозок бизге бир кичинекей бурч көрүнсө, биз коркуудан, жанандан чыга турган жыттан эле үшүбүз жоготуп өлмөкпүз. Жөнөкөй эле кылмыштуу топтун башчысы болуп калсам мен көптөгөн адамдарды сатып алам өзүмө тиешелүү кылып. Сиздин жакыныңызды мен өлтүрүшүм мүмкүн. Сизге көп зулумдук кылышым мүмкүн. Себеби менде акча бар, бийлик бар. Мен сиздин бир тууганыңызды же бир адамыңызды өлтүрүп, андай адамдан канчасын өлтүрүшүм мүмкүн мен. Канчалаган күнөө иштерди кылышым мүмкүн. Эми мен жазасыз, жөн эле өлүп калсам туура болобу ушул? Адилеттүүлүк болобу ушул? Кана адилеттүүлүк дейсиз да сиз? Акырет бар. Акыретте тозок бар. Алар үчүн. Бүгүн акча бар, бийлик бар, жылуу жерде бирөөлөр үчүн жыргалчылык, бирөөлөр үчүн азап, бирөөлөр суукта арзыбаган тыйын тыпыр үчүн бир нерсе сатайын деп отурат. Бирөөлөр эшикке сууктун бир суук деген нерсени билбестен жыргалчылык, жылуу комнаталарда, үйлөрдө жатышат. Балким арамдан, балким адалдан, аны Кудай Таала өзү таразалайт. Бирок эгер арамдан боло турган болсо, бул суукта адал менен кыйналып тапты, бул жыргалып жатты. Экөөнүн айырмасы адилеттүүлүкпү, адилетсиздикпи? Албетте. Буга дагы тозок бар. Бардык нерсе адилеттүүлүккө коюлат. Мен айтайын деген маселе, бардыгында шансы бар, шарты бар. Акчасы бар, күнөө кылат, зина кылат. Көптөгөн кыздарга шалакылык кылышы мүмкүн. Көптөгөн адамдардын тагдырын бузушу мүмкүн. Көптөгөн адамдарга доомат коюшу мүмкүн. Арзыбаган себептер ортого коюп, акчасын алышы мүмкүн. Алар бул дүйнөдө азабын албай калышы толтурду мүмкүн. Албагандар дагы толтура. Буга бизге тарых күбө. Эми азапсыз калып кетсе алар, Кудайдын адилеттүүлүгү каякта калат? Алар үчүн акыретте бейиш тозок бар. Мына чыныгы адилеттүүлүк.
Аллахтын адилеттүүлүгүн ушул жерден билсек болот. Тозок жана бейиш бар.